Эмгек өргүүгө чыгып чет жакта жүргөн 2 депутат кайтып келди. Бирок экөө тең парламент менен коштошту. Депутат Айбек Осмонов мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. БШКдагы Осмоновдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотту. Ушуну менен Айбек Осмонов мандатынан ажыраган 14-чү депутат болуп калды. Ал эми Шайлообек Атазов боюнча Бишкектин административдик соту мандатын жокко чыгарды. Бир мандаттуу округтан шайланып келдик. Бизге мандатты эл берди. Ошондуктан эми мандатты алуу жолундагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл бергенден эл гана алат. Ошол 90 депутаттын 13-ü мандатынан ажырады. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков парламенттин жыйынында 13 депутаттын мандаттан ажырашы боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Төрага Нурланбек Шакиев регламент боюнча бул сунуш тармактык комитетте каралып, кагаз түрүндө келиши керектигин айтты. Комиссияны түзбөйлү 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам, биздин уктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Парламенттен кеткен депутаттар кайсыл себептерден жазатайышты эске сала кетели. Мурдагы бажы кызматкерлери Абдыбахап Борунбаев жана Нурлан Ражабалиевтер, ошондой эле Искендер Матраимовдор өз каалоолору менен арыз жазып кетишкен. Эмнеге мындай кадамга баргандарын ачыктаган эмес. Ал эми бир мандаттуу округтан келген Өмүрбек Бакиров менен Бактыбек Чойбековдордун шайлоодогу атаандаштары добуш сатып алууга айыптап мандаттан ажыратуу тууралуу сотко кайрылышкан. Сот доогер тарапка чечим чыгарган. Жасалма диплом чыры 3 депутатты мандаттан ажыраткан. Алар Фархат Исмаилов менен Алимжанов жана Орозайым Нарматова. Эмил Жамгырчиев жана Адахан Мадымаров кылмыш ишине байланыштуу парламенттен кеткен. Экс-депутат Жаныбек Абировдун чуулгандуу тасмасы тарап кылмыш иши козголгондо моралдык жоопкерчилик алып өз арызы менен мандатын тапшырып берсе, Бакыт Төрөбаев министрлик кызматка дайындалгандыгына байланыштуу мандатын тапшырган. Өзүн чечимге макул болбой мандаттан ажыратылган 10-чу депутат деп эсептеген Шайлообек Атазов бүгүн парламентте мандат маселесин козгоду. Мандат бул адамды бешке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне Атазов мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртазалиевке. Силер карап пиар кылып атасыңар. Жогоруда айтылган соттун чечими менен мандаттан ажыратылган 3 депутат тең чечимге макул болбой апелляциялык арыздануу болоорун билдиришти. Парламентте депутаттардын эркиндиги тууралуу сөз козголгондон кийин коомчулукта алардын мандаты боюнча талкууларга жем таштады. Бул жерде талаштуу маселе болуп калат да. Кайсыл бир жогорку кеңеште отурган депутат ал жерге барыш үчүн 2 нерсе менен барды да. Элдин добушу, анан кимдир бирөөнүн акчасы. Азыр айтышы мүмкүн, палан депутат Матраевден манча миллион доллар алып алып, анан ошо долларды элге чачып, анан депутат болду депчи. Эми азыр бул Матраевдин акчасы менен депутат болуп туруп муну деп мандатын алабыз деп алса, анда эл чыгат да. Муну биз шайлаганбыз дейт. Себеби элде да күнөө чоң да. Эл кантип шайлады? Эл ошол акчага шайлады. Бирок бул жерде алып койсо, мисалы 2 жагы бар да, мыйзамдын укуктук жагы бар, анан моралдык жагы бар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүнкү талкууда депутаттарга мыйзамсыз иш козголсо күрөшө турганын белгилеп кетти. Буга чейин Матраимов, Көлбаев менен табакташ болгон аткаминерлер кызматтан алынып жатканда, аларга шериктеш болгон депутаттар дагы парламенттен тазаланабы деген сөз козголгон. Андан соң бир катар депутаттар Матраимов менен байланышы жок экенин айтып, актанып чыгышкан болчу. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.